Эмне эксперимент тартабыз, кийинки эксперимент чыгарышыбыз керек. Курсакты ачып кетти, Карпинкага барып бир нерсе жеп алалы биринчи. Бул жакын жерде оис бар, ошондон эле жөбөйлү. Оис кепкене дейин эме да, Карпинкага эле кеттик чоң эле, ошол жакка эле жакшы. Даамы жакшы кенеде болгон. Ой, Карпинка эле жакшы. Оис жакшы дейм. Давай анда ушуну эксперимент кылып тарталы. Элдерге көргөзөбүз кайсы шаурма жакшы экенин анда. Оис жакшы болот достор. Карпинка жеңет. Экспериментке биз кайсы шаурмаларды тандаш үчүн Instagramдан сурамжылоо жасадым. Жана ал жакта биринчи орунда эки доско 1003 киши добуш берди. Экинчи орунда Оазиске 573 киши добуш берди. Андан кийин 3-орунда Нарын плюс Карпинка 469 киши, 5-чи Point биде 230 киши жана 6-орунда Хасбургер 207 киши болчу. Мынакей ушул 6 шаурманы биз бүгүнкү күндө эң жакшы кайсынысы экендигин аныктайбыз. Ал үчүн бизге критерий керек. Алардын биринчиси кайсы? Анын баасы, экинчиден канча минутада жасалат? Биз барып сатып алганда канча мүнөттө жасайсыңар деп сурайбыз. Ошол убакыттын ичинде жасап береби же бербейби? Ошонун менен бал беребиз. Достор, бул эки дос Чүй Исанованын кесилишинде бул жака биринчи болуп келдик. Анткени биздин тизмеде биринчи орунда турат. Бул жака киргенде биздин микрофон албай калды. Бул жактан ичинен тартып алууга уруксат сурасам тартканга болбойт деди. Негизи эле тамак жасаган жер тарттырганга же тарткандан коркпошу керек деп ойлойм мен, жеке өзүм оюмча. Бирок ошого карабастан заказ алдык. Заказды 160 сомго классический шаурма бердим жана 5 мүнөттө даяр болот деди. Эки доско келдик. Эки дос 5 мүнөттө даяр болот деди. Аны эмесе таймерде кетиребиз. Достор, эки достук заказы 4 мүнөт 2 секундта даяр болду. Бизге 5 мүнөттө даяр болот деген буюрса, эми экинчи орундагы бизде Оазиске жөнөдүк. Андан кийин болсо биздин экинчи орунда турган Оазиске жөнөдүк. Бул жакта бир аз кезектер көп экен, ошондуктан мен кезекте турдум. Алдымда 5-6 киши бар окшойт. Бул жактын баалары классический шаурма дейин десем андай жок экен. Бардыгынын эле баасы 170 сом экен. Ошондуктан чили аралашкан шаурма заказ бердим. Саламатсызбы? Запеченный чили бир. Курица менен. Канча мүнөттө даяр болот? 15 мүнөт, 15 мүнөт. Рахмат. Оазиске келдик достор. Оазисте 15 мүнөттө даяр болот деди. Немесе 19:02 старт. Достор, Оазиске келдик. Оазистин шаурмасына заказ берип алдык. 15 мүнөттө даяр болот деп, өзүңөр көрүп аткандай 19 мүнөт 32 секундта даяр болду. Немесе бизде 3-орунда турган Нарын плюс Карпинкага жөнөдүк. Андан кийинки Нарын плюс Карпинкага келдик. Негизи Карпинкада көп эле шаурма бар, бирок Инстаграмда 469 киши дал ушул шаурманы бизге сунуштады. Ошондуктан 3-орундагы шаурмага келдик. Шаурма классический барбы? Канча сом? 160. Бирге берип калып. Канча мүнөт даяр болот? 5 мүнөт. Нарын плюска заказ бергенибизге мынакей 1 мүнөт болоюн деп калды. Бизге 5 мүнөттө даяр кылып беребиз деген, азыр биргеликте күтөбүз. Рахмат. Достор, Нарын плюстукун алдык. 2 мүнөт достор. Нарын плюс Карпинкадан чыгып алып, биф бургерди издеп жөнөдүк. Анткени добуш бергендердин саны 238 адам дал ушул биф бургерге добуш берген. Горкийдеги точкасына келсек, бул жакта шаурма жок калган экен. Ошондуктан биз Политехтин маңдайындагы точкасына бардык. Айнектен микрофонубуз жакшы иштебей калгандыктан достор, кийинки видеодо үн кичине сапатсызыраак, бирок бул жакта 150 сом экен. Баасы шаурма ал эми 10 мүнөттүн ичинде даярдап беребиз дешти. Бир шаурма. Канча мүнөттө даяр болот? Канча мүнөт? Достор, 21:47-де заказ бердик, 10 мүнөттө даяр болот деди. Биф бургер. 150 сомго биф бургердин шаурмасы 7 мүнөттө даяр болду. Бизге 10 мүнөт деп айткан. Буюрса ачык болдук достор, шаурма жейлик. Биф бургерден чыгып алып, достор, Point B'ге жөнөдүк. Анткени 230 адам дал ушул шаурманы бизге сунуштап добуш берген. Саламатсызбы? Классический шаурма барбы?
Канча сом? 169 болуш керек, э? Мындай стандарт, э? 169га классический бир шаурма берип коебуз. Канча мүнөттө даяр болот? 15 мүнөттө? 10 мүнөттө. Тарта алсак болот ушунда, э? Ичин тарта алсак болобу отурган жерлерде? Биринчи жолу Point B ичинен тартканга уруксаат берди. Баардык эле сурасак тартканга болбойт деп коркуп ачкан. Аябай ыраазы болдук жана сүйүндүк. Достор, биринчи жолу бизге уруксаат берди. Ичинен отуруп тартканга B-Point'ке ыраазычылык. B-Point'те мынакей 19:38'де заказ бердик. 19:41'де таймерди кетирип атабыз, достор. Мынакей 19:41. Достор, 19:38'де заказ кылганбыз, 19:43'те уже келди. Point B'ден чыгып бизде 6-орунда турган Хазбургерге жөнөдүк. Хазбургерге бизге 207 адам Instagram'дан добуш берген. Жокпу? Сурамжылоо боюнча биздин списокто Хазбургерде бар болчу, бирок келсек жок калыптыр шаурма. Ошондуктан Хазбургерди албай калдык. Шаурмалардын баарын сатып алдык. Эми биринчи критерий боюнча балл берип баштайбыз. Балдарды баасы боюнча жана убада берген убакытта жасап бердиби, ошого карайбыз, достор. Биринчи орунда Beef Burger болуп чыкты. Анткени баа жагынан 150 сом эң арзан шаурма. Ошондой эле 10 мүнөттүн ичинде жасап беребиз деп 8 мүнөттө бизге даярдап берди. Экинчи орунда эки дос менен Нарын плюс тартыш болду. Экөөнүн баасы тең 160 сом. Бирок мүнөт боюнча экөө тең 5 мүнөттө жасап беребиз дешти. Бирок эки дос Нарын плюстан артта калды. Нарын плюс 2 мүнөттө жасап берди. Ошондуктан экинчи орунда Нарын плюс, үчүнчү орунда эки дос. Төртүнчү орунда Point B 169 сом. Oasis'ten 1 сомго арзан жана айтылган мөөнөтүнө чейин 10 мүнөттүн ичинде жасап берди бизге. Ошондуктан 4-чү орунда Point B. Ал эми акыркы орунда Oasis 170 сом эң кымбат шаурма жана 15 мүнөттө жасап беребиз деп 19:32 секундта жасап бергендиктен 5-чи орунга түштү. Экинчи критерийге өтсөк. Бул критерийде жей турган жерлери кандай, жайында жана кышкысын кандай шарттары бар, ошолордун баардыгын эске алып туруп, анан балдарды беребиз. Бул критерий боюнча 1 балды биз Нарын плюска бердик, анткени жалгыз бир скамейкасы бар экен. Ал эми кышкысын болсо эч кандай жылуу отуруп жей турган жери жок. Oasis'тики болсо жанындагы ушундай фастфудтар бар экен, ал жактагы орундарды отуруп жегенге жайкыга ыңгайлуу экен, бирок кышкыга эч кандай ыңгайы жок экен. Жайкы скамейкалары көп, бирок кышкыга ыңгайы жок болгондуктан 2 балды Oasis'ке беребиз. 3 балды Beef Burger'ге беребиз. Oasis'тен айырмасы эмнеде? Жайкысын отурган жерлеринен дагы сырткары ичинде кышкысын отуруп жей турган жылуу жери бар. Бирок башка эки дос менен Point B'ден артта калган себеби бул жерлери болгону тар жана бир аз ыңгайсыз. Берки шаурмалардыкы атайын жасатылган отургучтары бар жана кененирээк болгондуктан алардыга жакшыраак балдар берилет. 4 балды эки доска бердик. Beef Burger'ден айырмасы жайкысын жана кышкысын отурган жерлери бир аз чоңураак болгон айырмасы ошондо. Ошондуктан 4 балл эки доска кетти. Жана экинчи критерий боюнча акыркы 5 балды эң көп балды Point B'ге беребиз. Анткени ичи абдан кенен, өзүнчө эле ресторандагыдай болуп жакшы шарттар түзүлгөн, ичинин атмосферасына дагы көңүл бурулган. Ошондуктан 5 балды татыктуу түрдө экинчи критерий боюнча Point B жеңип алды. Экинчи критерийге берилген балдарды кошкондо эки досто жалпысынан 7 балл, Oasis'те 3 балл, Нарын плюста 5 балл, Beef Burger'де 8 балл жана Point B'де 7 балл болду. Азырынча Beef Burger биринчи орунда, Point B менен эки дос экинчи орунда жана үчүнчү орунда Нарын плюс келатат. Андан кийин достор, шаурманы бизге кандай түрдө берет, кандай сервистери дополнительный бар, ошолорун карап чыгабыз. Бизде 5-чи орундагы Point B болчу. Point B'ге мен биздин балдык шкала менен 5 балл берем, анткени фольгасы бар экен. Биринчиден жылуулукту сактайт. Люблю жизнь деп жазып коюптур. Биякта мындай позитив тартуулайт экен. Жана өзүнүн логотипин чаптап коюптур. Жалпысынан 5 балл берсек жалко эмес.
Төртүнчү орундагы бизде биф бургерге дагы 5 балл берем. Жалпысынан анткени фольгага ороп берет экен. Фольгага ороп, ортосунан кесип коюптур. Ошондуктан ысыкты сактайт жана кесип 2ге бөлүп жегенге өтө ыңгайлуу 5 балл биф бургер. Плюс карпинка, нарын плюс карпинкага 2 балл берем. Анткени салафанга ороп берди жана салфеткасы дагы жок. Ошондой эле эч кандай кесип мындай ыңгайлуу кылган жери жок экен. Ошондуктан 2 балл. Оазиске 5 балл бере албайбыз, бирок бул жакта тилип жана момундай өзүнүн пакети бар экен, Оазис деген. Ошол себептен Оазиске 4 балл беребиз. Жана биринчи орунда турган бизде 2 доско бүгүнкү күндө 3 балл беребиз. Анткени жөнөкөндө эле салафанга салып берди. Болгону бул жагын тилип койгон үчүн нарын плюстан айырмасы болуп 3 балл бердик. 3 критерийдин балдарын кошкондо 2 достуку 10 балл, Оазистики 7 балл, нарын плюс 7 балл, биф бургер 13 балл, point B 12 балл. Ошентип биринчи орунда биф бургер, экинчи орунда point B жана үчүнчү орунда 2 дос келе жатат. Достор, биз шаурманын салмагын ченейбиз, анда эмесе баштадык. Бизде 5-чи орунда болгон 230 добуш алган point B'ни тартып көрөбүз салмакка. 412 грамм. Азыр 4-чү орунда 238 добуш алган бизде биф бургер. 530 грамм достор, биф бургер. 3-чү орунда бизде 469 добуш алган нарын плюс карпинканын шаурмасын 3-чү орунда тартабыз. 594 грамм достор. Нарын плюс карпинка. Экинчи орунда бизде Оазис 573 упай менен экинчи орунда болчу. Азыр салмагын тартып көрөбүз. 432 грамм Оазис. Биринчи орунда бизде 2 дос 1003 адамдын добушу менен биринчи орунда азыр салмагын тартабыз. 568 грамм. Салмагы боюнча эң оор болуп нарын плюс болду. Экинчи орунда 2 дос, үчүнчү орунда биф бургер, Оазис 4-чү орунда жана эң жеңил шаурма point B2 болуп чыкты. 4 критерийдин жыйынтыгында биринчи орунда биф бургер 16 балл менен алдыга чыкты. Анын артынан эле 14 балл менен 2 дос келатат. Үчүнчү орунда point B 13 балл менен, андан кийин нарын плюс 12 балл жана акыркы орунда Оазис 9 балл менен келе жатат. 5-чи орундагы point B'нин азыр узундугун ченейбиз достор. Мынакей point B 23 сантиметр экен. Узундугу point B'ники 23 сантиметр жазып алабыз. Ширинасы 8 сантиметр экен. Кийинки шаурма бизде 4-чү орунда биф бургер. Биф бургердин узундугун ченейбиз. Биф бургер болсо 26 сантиметр, узундугу 26 сантиметр. Биф бургер жазып алдыңбы? Ширинасы 8,5 экен. Кийинки шаурма бизде нарын плюс карпинка. 25 сантиметр экен достор. Узундугу 25 сантиметр, нарын плюс. Ширинасы мынакей 9 сантиметр экен. 9 сантиметр ширинасы, нарын плюс карпинка. Андан кийинки бизде экинчи орундагы Оазисти сантиметр менен ченейбиз. Оазис дагы 25 сантиметр экен. Ширинасы чистый ширинасы 8 сантиметр экен. Биринчи орундагы бизде 2 дос добуш боюнча ченейбиз. Канча сантиметр экен? 32,5 сантиметр. 32,5 сантиметр. Ширинасы достор 8 экен. 8 32ге 8 экен. Узун туурасы боюнча критерийде биринчи орунда 2 дос чыкты, андан кийин биф бургер, нарын плюс, Оазис жана дагы деле эң кичинекей шаурма point B. 5 критерийдин жыйынтыгында достор биринчи орунда биф бургер 20 балл менен чыкты, анын артынан 2 дос 19 балл менен келе жатат. Жана үчүнчү орунда нарын плюс чыкты 15 балл менен, анын артында 14 балл менен point B жана акыркы орунда 11 балл менен Оазис. Салам алейкум достор, кандайсың, жакшы? Эмне алып атасың? Бияк жакка келбейсиң, шаурма алып берейин бекер. Эксперимент тартып атканбыз, келип шаурма жеп. Достор, биздин элдер досубуз азыр келейин деп калды. Келгенге чейин биз шаурмаларды тизип койдук. Мынакей мо
эң четки Point B, андан кийин Beef Burger, Нарын Карпинка, Oasis жана эки дос. Азыр биздин элдияр досубуз ушуларды жеп көрүп туура табабы же таппайбы? Силер менен биргеликте көрөбүз. Анда эмесе угадай шаурма оюнуна баштадык. Достор, мынакей биздин элдияр досубуз келди. Бекер шаурма дегенде дейт. Шаурманы кандай убакта жейсиң? Жумасына канча жолу шаурма жейсиң? Же бир айда бир жейсиңби? Жумасына 1-2 жолу. Жумасына 1-2 жолу жейт экен. Анда эмесе моякта 5 шаурма бар. Бул жакта Oasis'тики бар, Beef Burger бар, эки достуку бар, Point B'ники бар жана Карпинканыкы Нарын плюс бар да. Жеп көрүп, ошолордун арасынан кайсы экенин таба берсең болот. Анда эмесе достор, экспериментти баштадык. Достор, баштады. Элдияр досубуз жеп көрүп туруп өзүнүн оюн айтат. Бул кайсы шаурма? Сенин оюнча. Кайсы бар дедиң? Oasis бар, Нарын Карпинка бар, Beef Burger, эки дос, ошондой эле Point B бар. Нарын Карпинка окшойт. Нарын Карпинка. Кет кийинкисин жеп көрөрсүң. Нарын биринчиси Нарын Карпинка деди. Экинчиси кайсы? Азыр экинчисин жеп көрөт достор. Кайсы шаурма? Point. Молду? Point. Экинчиси элдиярдын оюнча Point B шаурмасы. Үчүнчү. Анда кайчы менен кескиледик. Жер. Таза. Тырмак эле алам. Табаша. Кайсы? Мону Point B дегенсиң, муну Нарын дедиң беле ушундай. Beef Burger, үчүнчү Beef Burger деди. Анда эмесе экинчи шаурмага өтөбүз. Экинчи шаурманы азыр элдияр даамдап көрүп, тапканга аракет кылат. Мен да сыныктарынан жеп атам, ач калып кеттик. Шаурманы алып алып кечке жей күтөр. Oasis го дейм. Oasis? Аха. Бул жакта өтө маанилүү жер, достор. 5 шаурмадан азыр муну туура тапса, демек кийинкиси дагы туура деп эсептей берсек болот. Анткени бул жакта бир эле вариант калды. Бул бизде акыркы калган кайсы? Эки дос. Ооба, туура таптың, бул Oasis. Муну сен Beef Burger дедиң, бирок бул Beef Burger эмес, бул Нарын плюс Карпинка болчу. Муну сен Нарын плюс дедиң, Карпинка дедиң, бул Beef Burger болчу, достор. Ал эми бул Point B болчу. Ошондуктан жыйынтыгында элдияр мырза, элдияр досубуз бүгүнкү күндө 5 шаурмадан 2 шаурманы туура тапты, достор. Силер ушул жерде болсоңор, канчасын туура табат элеңер комментарийге жазгыла. Достор, эми эң акыркы критерий бул менин жеке субъективдүү критериим. Балким силер үчүн башкачадыр, бирок бул экспериментте мен өзүмдүн субъективдүү оюм менен бөлүшөм. Биз достор жеп көргөндөн кийинки өзүмдүн оюмду айтып кетем. 5-орунда менин оюмча, менин даам татуум боюнча 5-орунда Карпинка Нарын плюс болду. Бул чоң экен, бирок ошол эле учурда сухой экен, эттери аябай чоң, фрилери абдан чоң. Бул жака либо майонез, либо кетчубу көбүрөөк, сочныйраак болсо, же бир чесночный соус болобу, бир нерсе жетпейт да, сухой болуп атат, постоянно сухой. Бага аябай ач калып келип туруп эле ныңкыйып жеп алыш үчүн болсо, жарайт экен, бирок даам татып, кайфовать этип жейм десең, менин жеке оюмча бул 5-орундага татыктуу. Андан кийин 4-орунда менин жеке оюмда 2 доско берем. Анткени Карпинка сыяктуу эле аябай сухой, же кетчубу жок, же майонези жок, мындай жакшы билем бир сочный даамын тата алган жокмун. Жана эттери мынакей момундай чоң-чоң. Негизи эле мага ошо эттерди кескенде баягы кесип аткандар аябай бир жалкоолонуп, тажап кетип эле чоң-чоңдон кесип эле чийкет салып берип салгандай сезиле берет. Жана ошондой болду. Фриси дагы өтө чоң. Мен ойлогом, чындыгында 2 достуку бир аз башкачараак болот го деп. Бирок менин жеке оюмда 4-орунду жана 2 балды 2 доско берем. 3-орунду
Менин жеке оюмда биф бургерге бердим достор. 3 упай, 3-чү орун. Не үчүн? Экөөнүн айырмасы эмнеде болду? Кичине сочныйраак болду, майонездери бар, бир аз хотя бы. Анан мо фриси тигинде чоң картошка болгондуктан, достор, чоң картошка болгондуктан жөн эле супсак майга куурулганы прям чувствуется да, жегендечи. Мунун өзгөчөлүгү майда болуп, кириешки сыяктуу бир башкача даамы бар экен да, могу картошканыкы. Ошонусу жакты. Жана кичине сочныйраак, жана этинде даамында кичине бир башкачараак, бир туздуураак сыяктуу даам бар экен. Ошондуктан 3-чү орунда биф бургер. 2-чи орунда ким десеңер, 2-чи орунда Point B'ге бердим. Анткени буга чейин айтып кеткен шаурмалардан балким көлөм жагынан разницалары болушу мүмкүн, тоюмдуулугу жагынан, бирок менин негизги койгон максатым, даамдуу жана мындай рахат алып жеген шаурманы мен жакшы бал бердим, достор. Ошондуктан Point B 2-чи орунда болду. Эмне үчүн? Этинин даамы биф бургер жана буга чейинкиге караганда даамдуу да, мындай курулган сыяктуу, чын эле жанагы газына айланганда мындай жакшы бышат го, ошонусу прям чувствуется да, жакшы бышкан, чийик эмес. Ошондуктан ушунун баарын эске алганда Point B'ге 2-чи орунду бердим жана мага жакты. Өзүңүздөр уже билгендей эле 1-чи орунду биз Oasis'ке берем. Не үчүн? Биринчиден сочный соусу бар. Жашылчалары, калемпирлери жакшы кошулган. Эти дагы прям жакшы бышкан, достор. Чийик эмес, мындай барыңар деле болсо керек, чийик эт жегенде багы кузгуңар келген сыяктуу, жүрөгүңөр уже эле айланып жегиңер келбей калатса, Oasis'тики эти аябай жакшы экен. Oasis бизде спонсор эмес, достор. Поезд өтүп кетсин аз, улантабыз. Достор, Oasis бизде спонсор эмес. Бул менин жеке өзүмдүн экспериментим. Ар кандай критерий менен кайсы шаурма жакшы болот деп, жана даамы боюнча жеген жагынан 1-чи орунда Oasis алдым. Мынакей жада калса этин көрсөңөр болот. Мындай бышканы билип турат да, жесеңер. Чийик эт эмес, мына бышкан эт жегенде болосуңар. Ошондуктан баардыгын эске алганда Oasis мага аябай жакты. 1-чи орунга татыктуу деп ойлойм, жана 5 упай Oasis'ке даамы менин жеке субъективдүү оюм боюнча татыктуу деп ойлойм. Достор, ошентип 6 критерийдин жалпы чогулган балдарын санап чыктык. Эсиңиздерге салып кетсек, биз 6 критерий боюнча караганбыз. Биринчиси болсо бул баасы жана убада берген убакытта жасап береби, ошону карадык. Экинчиден болсо шарттары, кышкысын, жайкысын, отурган жерлери кандай. Үчүнчүсү болсо упаковкасы кандай ороп берет, кошумча эмнелерди берет, ошого жараша баа бердик. Кайсыл шаурма оор экендигин аныктадык. Жана 5-чи болсо узун туурасын ченеп көрдүк. Эң узун жана кең шаурма кайсы экендигин аныктадык. Андан кийин болсо акыркы болуп даамын жеке менин субъективдүү оюм боюнча бал бердик. Албетте сиздердин дагы өзүңүздөрдүн даам боюнча оюңуздар бар, жана бул экспериментке анын эч кандай тиешеси жок. Дал ушул критерийлерге берилген балдарды кошуп чыкканда 1-чи орунда бизде 23 бал менен биф бургер эң жакшы шаурма болуп аныкталды. 2-чи орунда болсо 2 дос 21 бал менен 2-чи орунга татыктуу болду. Ал эми 3-чү орунда болсо 18 бал менен Point B болду. 16 балдан Нарын Плюс жана Oasis алды. Бул жерден мен үчүн даам көбүрөөк маанилүү болгондуктан Oasis'ке артыкчылык берип 4-чү орунду Oasis'ке бердим, жана акыркы орунда Нарын Плюс Карпинка болуп аныкталды. Достор, мынакей ушинтип биздин видео жыйынтыктады. Экспериментте болушунча объективдүү кылганга аракет кылдык. Албетте силердин өзүңөрдүн жаккан шаурмаңар бар, жана силер ошол шаурманы жей бересиздер. Болгон силерге жакшы маалымат кылып, жана биз эксперименттик түрдө кайсы шаурма жакшы экенин аныктаганга аракет кылдык. Негизи эле блогер болуш оңой эмес экен, достор. Бизде зарядкабыз кайра өчүп, мынакей мондай жерге жайып алып тарттык, достор. Мындай жерге жайдык, кайчы менен кескиледик.
Монун баарын өзүбүздүн акчабызга сатып алдык. Бир аз чыгаш аба алмайынча, бир аз мээнет кылмайынча эч бир мээнет келбейт экен. Ошондуктан достор, блогер болуш да оңой эмес экен. Мынакей саат түнкү 1:30 болду. Эртең кээ бир дос балдар жумушка барат, таң атпай ошого карабастан видео тартабыз деп ушул жакта жүрөбүз. Мынакей бизде кыйратканда эле офисибиз жок, студиябыз жок. Ушундай бош жерге кечинде түнкүсүн эч ким жок жерге келип эле столду алып, типа блогер болуп өзүбүздүн аракетибизди кылып атабыз достор. Ошондуктан видеолор жаккан болсо биздин YouTube каналыбызга каттала кетиңиздер, видео менен досторуңуздарга бөлүшүңүздөр. Буюрса ушундай майда эксперименттер чыгарып турабыз. Ал эми чоң челлендждерге даярданып атабыз. Буюрса аларды дагы сиздерге жакын арада тартуулайбыз. Шаурмалар көбөйө берсин, жакшы шаурмалар көбөйсүн. Бирок шаурманы көп жебеңиздер достор. Ден соолугуңуздарга карап, жакшы туура тамактанууңуздарга сиздерди мен Акылбек чакырам. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.